Звук қандай болады? Звук тексеріп қойма. Звук. Звук. Жақшылау? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ең эле биринчи Аллах субхана ва таалага чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Ал кишинин үй бүлөсүнө, сахабаларга жана бүткүл муумин мусулмандарга Аллахтын саламы жана салаваты болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу көрөрмандар, мынакей түз эфирибизди баштап алдык. Аллахка шексиз шүгүрлөр болсун. Бизде жаңыдан кошулган кишилер болуп турат. Ошондуктан биздин пландарыбызды ушул программанын кыскача түшүндүрө кетсек, бул эфирде рукуя окулат эң негизгиси. Рукуя дегени Куран аяттары менен жана сүннөттөгү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген сахих хадистерде келген дуалар менен дем салуу дегени. Рукуя кандай ооруларга окулат, кандай ооруларга дем салат деген суроого бүтүндөй ооруларга Аллах субхану ва таала Куран аяттарын шифа кылып койду. Астаиду биллах وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Biz Kur'andın ayatların mu'minlarga şifa jana rayım kılıp koyduk. Mu'minlar üçün. Эми жин ооруларга сыйкыр менен ооруган кишилер же болбосо көзүккөн көз назар менен ооруган кишилер гана эмес, бүтүндөй оорулар, ар кайдай оорулар менен ооруган оорулуу кишилер биздин ушул эфирибизди күзөтүп өзүнө дем салдырып алса болот. Бул эфирди ачышыбыздын дагы бир негизги себеби бизге мына күндө кишилерди кабыл алабыз, 50ден 100ге дейин кишилерди кабыл алабыз. Анан алыстан келип кыйналгандар бар, же такыр келе албай аткандар бар. Бизден башка өлкөлөрдө, Орусияда жана башка чет өлкөлөрдө жүрүп бизге келгенге мүмкүнчүлүгү такыр болбой аткандарга бүгүн ушул соц тармакты менен сиздерге түз эфирге чыкканды биз шуну жакшы деп чечип, анан ушул эфирге чыгып отурабыз. Ар кандай оорулар менен ооругандар ушул эфирден катышып, иншалла, рукуя менен, Аллахтын аяттары менен шифа тапсаңар болот. Анан бул эфирди экиге бөлгөнбүз. Биринчиси жарым саат тегерегинде суроо жооп бөлүмү болот. Бул жарым саат бөлүмүндө, суроо жооп бөлүмүндө каалаган суроолоруңуздар берип, ушул түз эфирден эле комментарийга жазсаңарыздар болот. Биз колубуздан келишинче буга жооп берип өтөбүз. Анан суроо жооп бөлүмү бүткөндөн кийин рукуя окулат. Рукуя окулуп атканда ошол рукуя менен, Куран аяттары менен шифа издейм, шифа табам деген кишилер сөзсүз түрдө ошол рукуянын өзүнүн өзгөчө бир шарттары бар. Ошол шарттарды сөзсүз аткарышыңар керек. Эки шарт бар. Эң негизгиси рукуя окулуп атканда анын ичинде эки шарт бар. Биринчи шарт кунт менен
ойду, пикирди бир жерге коюп, башка ар кайсы нерселер жөнүндө ойлобой, жан дүнүйөбүз менен Куранды угуп турабыз. Өзү негизи Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва иза кур'ал Кур'ан лаху фастами'у ва анситу лааллакум турхамун." Эгер Куран окулса, Куранды фастами'у дегени мындай кулак салып тыңшап уккула. Ва анситу деген сөз насат деп мындай бир казыкты же бир жыгачты жерге кагып койгондо мындай бирде устун сыяктуу болуп, бир таяк болуп кыймылдабай турат го. Ошондуктан баягы Куран угуунун адеби экен да. Ушул окулуп атканда аябай көңүл буруп, ушул жан дүнүйө менен башка нерселер менен алек болбой Куранды угуп туруш керек. Бул эми жалпылай айтылган. А рукуянын ичинде дагы худун ушул шарт бар. Сөзсүз түрдө башка нерселерди ойлобогон абалда кунт менен ыхлас кылып угуп турушубуз керек. Ана ошондо канчалык ыхлас кылып турсаңыз, ошончолук Аллах субханаху ва таала шифа берет, ошончолук таасири болот. Демек ыхлас кылышыбыз керек. Өткөндөрдө ушул жуманын ичинде ушундай суроолор келди бизге. Шуну тим эле кое бербейсиңерби? Адамдарды жиндер менен коркутуу бул пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтүндө барбы? Сахабалар ушул ишти кылганбы? Адамдарды башка жол менен динге чакырыш керек деген бир пикирлерди, өздөрүнүн сунуштарын айтышты да. Ошону бир жалпыга бүгүн айта кетсем, мындай болот. Биз адамдарды жинден коркууга чакырбай атабыз. Ошол жиндер менен сыйкырларга каршы күрөшүү жолунда Алладан коркууга чакырып атабыз. Көрдүңөрбү? Суроодун анан жооптун мындай баягы мантыкый, философиялык суроолор берилген. Ошон үчүн буга бир калыс караш керек. Ошондо баары чечилет да. Анткени бул оору, жин оору, сыйкыр оору муну доктурлар дарылабайт экен. Табыптар дарылабайт экен. Же бир массажистке барып, мен сыйкыр менен ооруймун, ушул жакшылап сыйкырды кетире турган бир массаж кылып кой десе, ал орду эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн чечими бар. Ошол чечими менен чечилсе, баягы көйгөй анын кетиши оңой эле болот да. Баш ооруп аткан болсо, бут ооруу дарысы берилбейт да. Ашказан ооруп аткан болсо, баш оорунун дарысы берилбейт. Ошондой эле жин сыйкыр менен ооруп аткандар бир гана Куран жолу менен гана дарыланат. Ошол менен гана кутула алат. Сыйкыр менен дуалануу жолу менен ооруп аткандар башка жолу жок. Башка варианты болгондо биз айтмакпыз. Эгер башка варианты болсо, балким башка варианттарын колдонмок. Бул оору менен ооругандар бир гана Куран менен гана дарыланыш керек. Андан башка жолдор көзү ачыктарга барып, же болбосо төлгөчүлөргө барып, жашууга окшогон Аллахтын динине каршы болгон ачыктан ачык сыйкырчыларга барып дарылануу шариятыбызда момун адамдарга баруу арам. Керек болсо ыйманынан дагы кетип калышы мүмкүн, Аллах өзү сактасын. Анан бул көйгөй элибизде, бул коомчулугубузда аябай чоң, өтө чоң көйгөйгө айланды. Өзүңүздөр билесиздер, эл, коомчулук бул дин тармагында, исламдын тануу тармагында аябай сус, өтө слабый. Керек болсо, ооруп атканда же болбосо бир ооруудан башка эле бир маселе болсо деле, бул шарият менен чечейин, Аллах Тааланын астында бул жооп берип каламын деген түшүнүк жоголуп кетти. Эми Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнгө келип, мына аалымдарыбыз чыгып сүйлөп атат. Мына жаштар мешитке барып калды, динге кызыгып, ислам медреселери ачылды. Элдин талабы да. Ошого карабастан түшүнбөгөндөр да толтуран. Биз бунун ичинде болуп атканыбыз үчүн муну көп билип атабыз да.
жада калса бизге кайрылып, сиз келечегим айтып бере аласызбы дегендер бар. Ушундай менин жигитим мени таштап кетти, аны мага кайтарып бересизби деп ыйлап чалгандар бар. Же болсо кызы менен келише албай калып, ошол экөөбүздүн ортобузду Куран окуп туруп бириктирип бере албайсызбы деп чыгып аткандар толтура. Аны да биз кээде бир пост кылып жазган каттарын скриншот кылып эмеге чыгарып постко чыгарып коюп атабыз, башкаларга үлгү болсун деп. Ушундай абал. Эми ушундай бир төмөн, ушундай бир өтө бир жаман деңгээлге түшүп калган экенбиз. Керек болсо сахабалар доорунда бир проблема чыкса, дароо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барып, анын чечимин сурашчу да. Дароо бул шариятта эмне болот экен деп билгендерге кайрылышчу. Илгери бизден мурунку ата бабаларыбыз. Бирок бүгүнкү күндө бир проблема чыкса, көз ачыкка бара турган болуп калды. Көз ачыктан чечим алып жашай турган болуп калды. Анын келечек жөнүндө кабарына карап туруп, жашоолорун тартиптей турган болуп калды. Ошондуктан бул маселени жакшы түшүнгөн, бул көйгөйдү чечими мына шариаттын экендигин, Куран менен гана болот экендигин элге ушундай бир соц тармактар менен болобу, YouTube менен болобу, жана башка жолдор менен болобу бүгүн айтып чыгышыбыз керек. Ушуга муктаж болуп калды эл. Ошону биз көп жылдан бери рукуя кылып, ушул ишти жакшы Кудайга шүгүр колубуздан келишинче өздөштүргөнлүк үчүн биз биринчилерден болуп, ушул соопту алып, биринчилерден болуп чыгып алдык. Иншалла, Аллах Таала бул жолдо бизди бекем кадамдардан кылсын. Иншалла, ушул биздин каналыбыз токтоп калбай, дайыма уланып турсун. Амин. Анан кимде ким ушуга шыгы бар кишилер болсо, илим окуган болсо, биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы медреселерде же араб өлкөлөрүндө окуп келип, анан ушул жаатта элге кызмат кылам дегендер болсо, бизге кайрылсын. WhatsApp номерлерибиз бар, барын ачык жарыялап койгонбуз. Шарий рукуяны тунук үйрөнүп, элге кызмат кылса аябай жакшы болмок. Анткени көрүп атабыз, бир көзү ачык болсо, ал көзү ачыктын үйүндө бир күндө кабыл ала турган кишилери жүздөп адамдар кабыл алат. Ошончо адам күндө иманы бузуп кетип атат. Ошончо адам күндө канчадыр кишилердин үй бүлөсүн бузуп атат. Бул факт. Канча балдар жетим болуп, жетимге айланып атат. Ата-энелер ажырашып кетип атат. Ошол үйдө тынчтык болбой атат, келише албастыктар көбөйүп атат. Мына бул коомдун эң чоң проблемаларынан бири, социалдык жактан. Ушул көйгөйдү чечиш керек. Биз биякта окуйбуз, рукуй окуйбуз, түшүндүрөбүз. Бирок өйдөдөн тыюу салынбаса көз ачыктарга, кайра эле алар ушул ишин кылыша берет, жасай берет, жасаган нерселерин. Биз окуй беребиз, мындай хикматсыз болуп калат экен да. Ошого бизди мына угуп аткандар эгерде колунан ушул нерсе келе турган болсо, кандайдыр бир юридикалык жактан кол топтош керекпи, же кимге муну көтөрүш керек, ушул нерселерди дагы бир ойлонуп койсок жакшы болмок. Бул да эң чоң маселе. Эгер мамлекеттик деңгээлде тыюу салынса аларга, көп нерселер чечилип кетмек да. И башка проблемаларды чечиш керек андан кийин. Могу нерсе элди бир өтө бир кооптуу жакка алып барып атат. Бул менен бузгунчулук көбөйөт. Айта берсе көп себептери. Ошон үчүн туура эмес түшүнгөндөр туура эмес түшүнө берсин. Биз өзүбүздүн ишибизди кыла беребиз. Жаман жактан комментарий жазгандар жаза берсин, биз алардан таасирленип да койбойбуз. Анткени биз ишибизди шариаттын негизинде кылып атабыз. Аллахтын астында акбыз ар кайсы жагынан. Ошон үчүн эгер түшүнүп калыс бул ишке карап аткандар болсо, буларды бөлүшүп башкаларга бизге жардам бергиле.
Аллах субхана ва таала Куранда айтат: жакшылык иште бири-бириңерге жардам бергиле. Анан дагы бир маселе. Элдин ар кандай түрү бар экен да. Могу материалдык жактан деп атам. Биз кабыл алабыз кишилер, бирок бекер окубайбыз. Буга шарий далилдерибиз бар. Ошон үчүн өтө кыйналып, муктаждыктары көп болгон болсо, бизге дайым айтабыз өзүбүз. Бизге кайрылып атканда атайын жолуксун, ушундай мүмкүнчүлүктөрүн, шарттарын түшүндүрсө, бекер окуйбуз иншалла. Азыркы күндө дагы көпчүлүк бизге келип атканын баары андай абалда эмес. Баягы биз ачып аткан нерсебиз жалпыга баардыгы толук пайдалана турган болушубуз керек да. Кимдир пайдаланып, анан кайсыдыр эмелер мүмкүнчүлүгү жок болуп калып, бул шартына туура келбей, бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланбай калса, анда туура болбой калат. Иншалла өзү мага коюп койсо, толук бир бекер кылып кызмат кылышам ниетибиз бар. Бирок антсеңиз да болбой калат экен. Анткени баягы эмени төлөп туруп окутса, анда ыхлас болот экен. Анан жөнөкөйлөрдү бекер да окуп көргөнмүн 1-2 жыл мурун. Ошолор айткан тапшырмаңды аткарбайт экен. Каалагандай бекердей мамиле жасап калат экен да. Ошон үчүн анан өзүбүз деле булга ижарага, башкага муктаждыгыбыз бар. Ошон үчүн ушул ставка коюлган бизде. Шуну да көпчүлүк сурап калат да. Кантип эми силер Куран окуп аткан болсоңор, буга бекер окуш керек го, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деп. Биз Кудайдын ыраазычылыгы үчүн ошо ставка койгонбуз. Ошон үчүн баягы дагы башка бир коом ичинде ушундай бүт баары бекер болсо экен да, ушинтип ойлоп калат экен. Мечитти арабтар бекерге салып берсе, түрктөр больница салып берсе, анан бекер бүт баары бекер болсо, кыскасы, больница бүт баары бекер болсо, ошо бекерге көнүп калыппыз. Ошон үчүн төлөштү үйрөнүшүбүз керек. Акы деген нерсе бар да. Бул кыскача биздин кылып аткан ишибиз жөнүндө маалымат болду. Азыр суроолорду окуп көрөлү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менде сыйкыр бар экенин кантип билсе болот? Сыйкыр бар экендигин өзүңүз да билсеңиз болот. Буну үйдө жашоо, турмуштагы өзүңүзгө бир карап көрөсүз. Түшүңүз кандай болуп атат? Уйкудагы түштөр бузулуп атабы же түшүңүз эгер жакшы болсо, түшүндө жылан, ит, жашпалдар, мышык, жардан түшүп кеткен сыяктуу чочуу койгонуулар эгер жок болсо, анда жашооңузга карайсыз. Жүрөгүңүз жөндөн-жөн себепсиз кысылабы, кысылбайбы? Жалгыздыкты каалайсызбы, каалабайсызбы? Көпчүлүктү жек көрөсүзбү, жек көрбөйсүзбү? Алардан өтсө, анда ошол сыйкыр жок болот. Сөзсүз, али сыйкырдын симптомдору бар да, ар бир киши сыйкырланса, ошол симптомдор сөзсүз болуш керек. Ошол симптомдордон бири түштүн бузулуштугу. Түш ар кимде ар кандай бузулат. Бирөө мышык түш көрөт, бирөө жылан көрөт, бирөө жыланды такыр көрбөйт, бирок өлүп кеткен маркум жакындарын көрөт. Дагы бирөө, ошондуктан ар ким ар кандай көрүшү мүмкүн, бирок ушул дайыма кездеше турган симптомдору түштүн бузулушу. Жашоодо жүрөк кысылып, баш оорушу, себепсиз өзүнүн жубайын жек көрүп калуу, жалгыздыкты каалоо, көпчүлүктү жек көрүү, бул дагы сыйкырдын бар экендигине симптом болот. Анан бизге алып келип окутуп көрүшүңөр керек. Ким рукуя окуган болсо, ошол өзүңүзгө жакын жердеги ишеничтүү, көз ачык эмес, чыныгы Куран аяттары менен рукуя окуй турган кишиге кайрыласыздар. Ал рукуячы окуганда сиздин абалыңызга диагноз коет. Куран укканда
адам баш ооруйт, дене чымырат, желкелер тырышат, кускусу келет, кээде ыйлайт киши, ый келет, көзүнөн жаш келет, кээде ар кандай сөздөр чыгышы мүмкүн. Эгер жин болсо дагы андан дагы көбүрөөк симптомдор болот. Ошонусуна карап туруп рукуячы диагноз коет. Кээде жин менен сыйкыр болот, кээде жин болбойт дагы, сыйкырдын өзү болот. Кээде сыйкырда жин дагы оору жок болот да, жөнөкөй көзүккөн болот. Анан көпчүлүк рукуячылар көзүккөндө сен сыйкыр экенсиң деп айтып койгон учурлар болот да, адашып. Ошон үчүн бул диагнозго өтө кылдаттык менен мамиле жасап, бир жоопун айтыш керек. Сизде сыйкыр бар экендигин бул Нурбек Өмүркулов деген бир тууганыбыз суроо экен. Өзүңүздүн жашооңузга жакшылап карап көрүңүз. Эгер мен айтып аткан симптомдордун бирөө сизде болсо, анда рукуячы окутуп көрүңүз. Эгер жеңил симптомдор болсо, анда өзүңүз деле үйдөгү шартта дарыласаңыз болот. Күндө Фалак, Нас, Аятал Күрсүнү 100 жолу окуйсуз. Фалак, Нас, Аятал Күрсүнү 100 жолу окугандан кийин рукуяны YouTube'га рукуя деп жазсаңар, ар кандай варианттар бар. Толтура аалымдар окуган. Ошол бирөөнү тандап алып туруп угасыз. Күндө 1 сааттан 3 саатка чейин. 1 саат жетиштүү, эгер мүмкүнчүлүгүңүз жакшы болсо 3 саатка чейин угуңуз. Ошол менен дарыланып, үй шартында эле ушул сыйкырдан кутулуп кетсеңиз болот. Эгер аябай оор болуп, өзүңүз бул тапшырмаларды аткара албай, намаз окусаңыз, ушул намаз окуп атканда жай намазга келип туруп, эс үчүн жоготуп жыгылып калгандар бар да, жин кирип кеткен. Анан жин ачыктан ачык анын могу сыйкырды жандыра турган баягы исламдагы өзүнүн милдеттерин аткарса, аны аткартырбайт. Ачыктан ачык материалдык түрдө зулум кылат, зыян жеткирет. Ошол маалда өзүн бир башкара албай калган учурда рукуячыга кайрылыш керек болот. Ошону дарылаш керек. Же өзү барбаса такыр, анын жакындары ошол кишиге кайдыгер карабай, иниси, агасы, үйүндөгү үй бүлө мүчөлөрү же туугандары бирөөгө алып барып окутсун. Ушинтип жинде болуп кеткендер толтура. Бирөөлөр карабай коет. Жин дагы сыйкыр оору дагы бир заражение болуп күчөйүп кеткен сыяктуу, бул сыйкыр дагы өзүнүн убактылары өтүп кетсе, сөөгө сиңип кетет. Бул сөөгө сиңип кетет дегени түздөн түз сөөгүнө кирип кетет дегени эмес. Бул оорлошуп кетет, сыйкыр күчөйүп кетет дегени да. Ошондой мааниде кабыл алыш керек. Ошондой болсо, анда лечениясы дагы оор болот. Биз мындан 4-5 жыл мурун бир кишини окуганмын, күндө 2 мал кабыл алып, 1 жыл окулганда, анан 1 жылдан кийин баягы оорудан арылган. Эмнеге десе, ошол убакытка чейин ал рукуячыга кайрылбаган, тескерисинче көз ачыктарга кайрылып жүргөн. Ушул көз ачыктар калбаган, ушул көл жактагы. Могу территориядагы. Анан абалы ошончолук оор болгондон кийин акыры молдого да бир кайрылып көрөйүн деп, анан ошончо 1 жылдык убактын кетирди да. Аллах шифа берди, алхамдулилла. Абалы жакшы. Бирок ушундай бир кооптуу деңгээлге барып калышын күтүп отурбаш керек. Бул сыйкыр дегени бул жөнөкөй оору эмес, бул давление түшүп кетиши, көтөрүлүп кетиши, сакыр, же болбосо дененин мүчөсүндөгү бир оорулар, антип элестетпейбиз. Биз бул ооруну билгенибиз үчүн айтабыз, бул оору өтө кооптуу оорулардан бири. Марадул үзал деп коет, ушул айыгышы кыйын болгон оорулардан бири да. Ошон үчүн буга кам көрүш керек. Анан ошол сыйкыр дубалар сизге таасир бербеши үчүн защита менен жүргөндү биз кеңеш беребиз ар бир биз угаткан момун мусулмандарга. Ал защита кандай? Аллахтын буйруктарына бекем болуш керек. Аллах Таала сизге буйруган, сизге милдет кылган иштерди аткарыш керек. Аллах Таала сизден кайтарган арам нерселерден оолак болушубуз керек. Анан даарат менен жүрүңүз. Эртең мененки кечки зикирлер бар. Ошол эртең менен кечки зикирлерди окуш керек. Намазга бекем болуш керек. Жин кандай учурда адамга кирип алат, сыйкыр кандай учурда адамга таасирин берет десе, ушул өзүнүн абалдары бар да.
ошол абалдар катуу коркуп кеткенде, катуу чочуп кеткенде, өтө катуу сүйүнгөндө капилеттеп коет. Капилет деген ошо арам иштерде. Айрыкча мен ушул көп кишилерди кабыл алып жүрүп, ушул көп жылдык тажрыйба менен айта турган болсом, көпчүлүк бизге келип аткан жин кирип кеткендердин көпчүлүгү зына менен ушул ооруга чалдыгат да. Ошол арам иштин үстүндө ошол жин ооруларына илешип калат дагы. Анын ушул арам иштин үстүндө болгондугу үчүн ал оорудан арылышы дагы өтө кыйын болот. Бул менин өзүмдүн оюм. Абдыкадыр Асанов: ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кареке, сени сүйөм деп аялга кирип алган жинди чыгара албай атабыз. Кандай кылабыз? Жиндер сыйкыры жок эле, бирөөдү окутпай эле адамды сүйүп калып, эркекти аялды эркек жин сүйүп калып, адам денесине кирип зыян берип аткан учурлар болот. Мына ушул жиндин сүйүп калышы менен кирген жиндин бул оорунун айыгышы да аябай оор. Бул сыйкырдын түрлөрү бар. 8 эң негизги түрлөрү 8 болот. Анан ал менен бөлүнүп кеткен шакчаларын эсептегенде 300-400 ашык түрлөрү бар. Ошолордун ичинен сүйүп калып киргендиги аябай оор болот. Буларга өтө катуу күрөшүш керек. Эгерде ошол жин сиз менен ачык сүйлөшсө окуп атканыңызда, ошол жин мусулман жана мусулман эмес экенин аныкташ керек биринчи. Эгер мусулман жин болсо, аны биз туура жолго дават кылышыбыз керек, кайтарышыбыз керек, кеңеш беришибиз керек. Алладан корккун. Аллах Таала сага буну зулум кылган, харам кылган. Аллах Таала харам кылган иштен кайт, Кудайдан корк деп, сен мусулмансың, мусулманга бир тууган болот. Мусулманга зулум кылбайт. Сен өзүңүн зат шерик болгон өзүңдүн коомуң менен үйлөнүп, ошолор менен жаша деп баягынын ишинен кайтарышыбыз керек. Эгер ошондо да кайтпаса, такыр эле кайтпаса, бир канча дават, бир канча ага насыйхаттардан кийин ачык күйдүрүүчү аяттарды окуп туруп, эгер күйүп өлүп кетсе, иншалла күнөөсү болбойт. Эгер башында эле аны кыйнап, сыйкыр аяттарын окуп, күйдүрүүчү аяттарды окуп, күйүп, эгер өлүп кеткен болсо, сиз ага насыйхат кылбаганыңыз үчүн, башында сиз ага көп жолу эскертпегениңиз үчүн Аллахтын астында күнөөкөр болуп каласыз. Анткени шариятыбызда бир адамды өлтүрүүнүн күнөөсү өтө чоң. Күнөөсүз адамды өлтүрсө, бүтүн дүйнөнүн адамдарын өлтүргөн менен барабар. Бир адамды ушул өлүмдөн куткарып калса, аны бүтүн дүйнөнүн адамдарын куткарып калган менен анын сообу барабар деген Куранда аят бар. Ошон үчүн бул нерсеге өтө көңүл буруш керек рукуячылар. Аллах Таала силерге күч кубат берсин, иншалла. Ал эжекебизге да шифа берсин. Муслима деген карындашыбыздын суроо экен. Мас абалында аялы жообун сурай бергенде күйөөсү 25 талак деп жазган. Тамгалары жакшы окулбай, ошого жол барбы, жол берип коюңузчу дейт. Талак нике маселелерин эгер борбордо жашасаңыз, бизде муфтият бар, муфтиятка кайрылып, күндө ошол жерде 3-4 киши сме менен кабыл алышат. Ошолорго барып, абалды толук түшүндүрүп, анан ошолордон чечим алып туруп, чечим алганда дагы сиз гана барбай, күйөөсү жолдош менен чогуу барыш керек. Чогуу барып, абалды чогуу түшүндүрүш керек. Талак маселесинде өкүм бериш үчүн, сага талак түштү, сеники болбойт эми жашооң деген маселени айтыш үчүн ошол өзүнүн бир орунда болуш керек. Казы менен ошол казыга барган, талак маселесинде сураган болобу, башка болобу, өздөрү барып эки тарап түшүндүрүп бергенден кийин анан кийин гана чечим чыгарылат.
Айзада Касымова деген карындашыбыз: Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Угуп атып уктап калып жатам. Аягына чыкпай, эмне болот? Күндө ушинтет дейт. Сиз угуп атканыңызда тиги жаман кара нерселер сиздин уктурбаш үчүн уктатканга аракет кылат. Ошон үчүн биз кишилерди кабыл алып атканда ушинтип уктап калган кишилерди ордунан тургузуп коебуз. Эгер уктап кала берген болсоңуз, биз окуп атканыбызда ордуңуздан туруп тике тууралуу угуңуз. Ошондо иншалла жакшы болот. Анткени бая айтпадым беле, рукуя угуп атканда ыхлас менен кунт коюп, жан дүйнөбүз менен берилип угушубуз керек. Ошол нерсе талап кылат. Эгер ошол жок болсо, болду. Башка бирөөнүн, бир жазуучунун бир сөзүн угуп аткандай эле кулагыбызга, жүрөгүбүзгө жетип барбайт. Ошондой эле таасир бербейт. Ассаламу алейкум. Бул жин оорулары менен кантип ооруйт? Анан ар бир адамда жин болобу? Ушуну да айтып коюңузчу дейт. Шайтан деген нерсе бар. Куранда, хадистерде, шариятыбызда толтура далилдер бар. Хадисте келет, шайтан маджраддан, ошол адамдын кан тамырында жүрөт дейт. Аны дайыма васваса кылат. Дайыма инсанды азгырык менен шугулданат. Аллах Таала менен шайтандын ортосундагы келишим ушундай болгон. Аллах Таала жердеги адамдарды сынаш үчүн, жиндерди сынаш үчүн шайтан, иблис, ошол кафыр, Аллахтын динине ачык, Аллахка душманчылык кылып, анын буйруктарын аткарбай коюп, анан жаннаттан куулат, жерге түшөт. Жерге түшүп атканда мага жерге мүмкүнчүлүк берген. Мен ушу адамдардын арасында жашайын, кыямат күнүнө чейин. Ошол адамдын баласына мен азгырык менен аларга душманчылык кылайын. Мен менен болгондор тозок болсун, сен менен болгондор жаннаты болсун деген ушундай кайрылуу кылат да. Аллах Таала ушул шайтандын ушул тилегине ыраазы болуп, ушундай шарт менен жерде адамдарды сынаш үчүн Аллах Таала шайтанды чүрөт. Ошол шайтандын урпактары болот. Алар ушундай тайпа ыйман келтирбейт алар. Аларды миң дават кылсаң дагы ыйман келтирбейт. Биз аларга жиндер да аларга дават кылганга жоопкерчиликтүү эмес. Эми шайтандан башка бир тайпа бар. Шайтандын да заты жин да. Жиндерден бир тайпа Кудайдын лаанатына калган. Кудай кыямат күнүнө чейин аларды бир каргап койгон, жана тозоку болушу анык болгон, жана инсандын ачык душманы болгон бир зат. Жиндерден бир тайпа. Эми жиндердин дагы башка тайпалары бар. Шайтандан башка. Алар адамдардай эле жашашат. Бирок биздин көзүбүзгө көрүнбөйт, алар бизди көрөт. Аллах Таала Куранда буну ачык бизге баян кылып койду. Алардын кафыры бар, алардын мусулманы бар. Алардын жакшысы бар, жаманы бар. Алар да бири-бирин ушинтип Аллахтын динине чакырышат. Аллахтын динине алардын ичинде да каршы чыккандар бар. Ошондуктан ошол жиндер, дал ошол жиндер, биз айтып аткан мусулманы бар, кафыры бар деген жиндер өзүнүн аламынан чыгып инсандарга да зулум берет. Кээде ушул ичине кирип алышы жөнүндө шариятыбыз өзү ыктылафтуу маселе. Кээ бир алымдар кирбейт дейт, кээ бир алымдар кирбесе да сырттан зыян берет дейт. Кыскасы, жиндин зыяны анык нерсе материалдык жактан. Сыйкыр деген пайгамбар алейхисаламдын доорунда да болгон, андан мурунку доорлордо болгон. Анын тарыхы Сулайман алейхисаламдын доорунда барып такалат. Ошол сыйкырдын жиндер менен түздөн түз байланышы бар. Анткени сыйкыр жасалат, жиндер аркылуу жасалат. Жиндерди пайдаланып сыйкыр кылган кишилерди пайгамбар алейхисалам доорунда, андан кийинки доорлордо дагы биздин муштахид уламаларыбыз аларга жаза чараларды белгилеген. Имам Шафида иштихаттар бар. Биздин Ханафи мазхабыбызда, Шафии мазхабында, Малики мазхабтарында эгер жиндер ачык сыйкыр менен бир киши бирөөдү сыйкырлатып, ошол сыйкыр менен бир кишини өлтүргөн болсо, ошондон өч алуу маселелеринде карап чыгышкан. Аллах разы болсун, Аллах сизден да разы болсун.
коомчулуктагы көйгөйлүү болгон көзү ачык сыйкырга барган инсандарды кантип токтотсо болот? Дават менен түшүндүрүү ишин алып барсын. Үйдө ата сөзсүз үй бүлөлүк баягы тарбияда бала чакасына өзүнүн көз каранды болгон жоопкерчилиги анын үстүндө болгон кишилерди сыйкыр эмне, ага барыштын өкүмү эмне, Кудай буну кандай, шариятыбыз кандай карайт буга сыйкырга барган киши эмнени табат деген маселелерди көтөрүп, ушул маселелерди түшүндүрүп бериш керек үйдө ата. Эгер ата ушул теманы өтпөгөн болсо, анан ошонун аялы көзү ачыктан көзү ачыкка чуркап же балдары көзү ачык менен алек болуп аткан болсо, ошого ата жооп берет. Ошон үчүн коомчулукта ушул даватты күчөйтүшүбүз керек. Алымдарыбыз дагы, минбердagi имамдарыбыз, ушу динди түшүнүп калган бир туугандарыбыз, баарыбыз жалпылай баардыгыбыз жоопкерчиликпиз. Муну бир гана молдо айтыш керек, молдонун милдети башканын милдети эмес дегенден алыспыз. Аллах Таала ар бир мүнкар иште кайтарышыбызды бизге жүктөп койду. Пайгамбар алейхисаламдан хадис бар. Бир мүнкарды көрсөңөр, мүнкар дегени Кудайга күнөөкөр боло турган, шариятыбызда күнөө деп саналган иш. Бир күнөө деп саналган ишти көчөдөн көрсөңүз, аны кайтар деп атат Пайгамбар алейхисалам. Колуң менен кайтар деп атат. Эгер колуң менен кайтара албасаң, аны тилиң менен кайтар. Тилиң менен да кайтара албасаң, анда ушул ичинде жүрөгүңдөн бир ички дүнүйөң менен жаман көр баягы иште. Ага ыраазы болбо деп атат. Ошон үчүн тил менен кайтарганга баардыгыбызда мүмкүнчүлүк бар иншалла. Тил менен кайтарышыбыз керек. Ушундай могу көчөдө кетип баратканда азыр мына көнүмүш деген нерсе бар да. Арам нерсе боло берет экен, анан арамды баардыгы кайдыгер карап, унчукпай жерди карап басып кете берсек, ошол арам кийин бир канча жылдан кийин жөнөкөй эле ишке айланып калат. Эч ким аны керек болсо кайтарбай калат экен. Мында 90-жылдары айтышат, бир адам бир никесиз бир киши, аял киши бирөөдөн боюнда болуп калса, ушул иш анча бир талкууга айланып, коомчулуктун бир жаман көрүшүнө кабылып, баягы киши бүтүн коомчулуктан уятка кабылып калат экен да. Коомчулук өзүнө кабыл албай турган бир жат нерсе болчу. Анан кийин жылдар өттү, бул нерсеге эркиндиктер кенен жолдор ачылып кетти. Анан абал башкача болуп калды. Бүгүн бирөө менен зына кылыптыр, же бирөө менен зынадан бала болуп калыптыр, же болсом ушундай бирөөнүн кызы жүрүп кетиптир деген маселе жөнөкөй эле адатка айланып калды. Эч ким аны мындай жат кабыл албай калды. Мына бул нерсе жаман күнөө ишке көнүп кетүү дегени. Ошон үчүн көнбөшүбүз керек. Жаман күнөө болуп, бул мындай эле жаман күнөө эмес, бул арам нерсе. Арам дегени шариятыбызда анын далили кат'ий болуп келген нерсеге арам деген даражага чыгат. Далили кат'ий дегенибиз кескин түрдө. Аллах Таала зынаны арам кылды, сүткорлукту арам кылды, кумарды арам кылды. Дагы ошого окшогон толуктура нерселерди ачык арам кылган. Ошол ачык арам болгон иштерди Аллах Таала аны мындай ачыктан ачык мынау нерседен катуу тыйылгын деген күчтүү мындай баса белгилеп айтылган сөзгө биз жөнөкөй эле мындай эле карап койсок, бул туура эмес нерсе. Эң туура эмес нерсе. Эртең Аллах Таала ошол арамга кайдыгер караганыбыз үчүн, аны жеңил санаганыбыз үчүн ар бир адам, ар бир иманы бар, мууминмун деген, мусулманмын деген адам жооп берет. Пайгамбар алейхисалам мункар деди. Мункар дегенде ошо арам иштер. Шариятыбызга тыюу салынган иштерди көзүңөр менен көрсөңөр, аны кайтаргыла. Колуңар менен. Ага алыңар жетпесе, тилиңер менен кайтаргыла. Ага да алыңар жетпесе, жүрөгүңөр менен наразы болгула. Ошол ишке разы болбогула деп атат. Ошол нерсени алып келишибиз керек эми. Калыптандырышыбыз керек. Көчөдө кетип атасыз, аялдамада, остановкада бирөө ачык эле өбүшүп атат. Аны карап өтүп кете беребиз. Ошону чыгып,
Сен кимдин кызысың? Кыргыздын кызысыңбы? Мусулмандын кызысыңбы? Сен жигит кантип бул бирөөнүн намысын көчөдө беймарал ачык эле муногу арам нерсени кылып атасың? Мейли шариятты ham бияка кошуп, бияка чекеге коюп койгондо деле, бул кыргыздын наркына, салтына туура келе турган ишпи? Ошон үчүн тилибиз менен айтканга мүмкүнчүлүк бар. Тил менен айтайлы бүгүн. Мүнкәрді көргөндө, харамды көргөндө айтайлы. Алладан корккун. Аллах эртең шул арамыңды кыла берсең, бул арам кайта-кайта жасалганда адам фасык болот. Фасык. Фасыктарга ачык Куранда акыреттеги жазалары белгиленген. Бул дүйнөдө да жазалары бар. Кудайдан корккун деп дават кылайлы. Ана ошондо коом оңолот дават менен. Даватты ар бир жерде жүргүзүш керек. Кайсы жерде мүнкар болотса, интернетте мүнкар болотса, интернеттен кайтаралы. Чыгып алып, мына жаман беркинде группалар көбөйүп кеткен. Бир төшөк маселесин, үйүндөгү төшөк маселесин көчөгө көтөрүп алып, баягы пост кылып чыгарып коет. Аны комментарий менен башкалар коштоп берет, кубаттап. Ошого ар бир нравится басып аткан адамдар күнөөкөр болот, ошол арамга шерик болот. Ошону бөлүшүп койгондор, ошол ишти кылган менен барабар бирдей күнөө алат. Берки бергиле, муну көрмөй атат. Суроолор. Беркин алып бергин да. Нөл менен ачылбай атат го. Bitirdi. Bергile tezirek. Çok ko bayağılar Айбек Барымбаев деген bir тууганыбыздын сурообу. Менин эжем 10 жыл болду ооруганына. Биз менен такыр сүйлөшпөйт. Сол жагын карап сүйлөшө берет. Жаман сөздөр менен кет, чык, жогол деп сүйлөнөт. Дем салса айыгып кетиши мүмкүнбү? Ушундай кишилерди кабыл алабыз. Эгерде шул абалга келишине жин оору себеп болсо, толук мүмкүнчүлүк бар айыгып кеткенге. Эгер адам баласы баягы жинди деген сөз бар да, шариятыбызда да жинди деген, мәжнун деген сөз бар, жиндиден шарият өкүмдөрү көтөрүлөт. Ошентип акылын жоготуп, өзүнүн акылын эмес акылдуу адамдардын сабынан чыккан болсо, бул Аллахтын ага берген бир оорусу да. Шизофрения деп баягы азыркы медицина айтып атпайбы? Ошол дал ошол оору ошол болот. Бул доктурлар шизофрения деп жин ооруларында ошолардын сабына кошуп берет, ал туура эмес. Биз ошон үчүн экиге бөлүп карайбыз. Жин сыйкыр менен ооруп атканда шизофрения эмес. Алар кулагын угулуп атса, алар өздөрүнчө башка бир диагнозду айтышат. Анткени алардын методунда жин ааламы кабыл алынбайт. Жин деген жок нерсе. Бул темадан ачык. Азыркы жаңы медицинада көз менен көрүлгөн факт нерселердин үстүндө ачык негиздин үстүндө иш алып бара турган, мындай айтканда илимди ошол азыркы медицинага ушинтип аныктама берсек болот да, фактический нерселерге. Ошон үчүн жин аламы деген нерсе бар биздин шариятыбызда, Куран аяттарында көптөгөн далилдер келтирилген. Булардын зулму жөнүндө, булардын адамдарга зыян жеткириши жөнүндө. Биз ошол жактан да ыйман келтиргенибиз үчүн бул абалды эки тараптама карайбыз. Эжеңизге Аллах Таала шифа берсин.
Кээде уктап жатканда аял кишилер сүйлөшкөндөрү угулат, бул жиндер болобу дейт. Жок, ушинтип уктап жатканыңызда угулса, демек ал түш. Түштө ар нерсе болушу мүмкүн. Ушул менен жин оорусу деп айткан бул туура эмес. Эгер күмөнүңүз көп болсо, текшертирип көрүңүз, баары анык болот. Ассаламу алейкум, сыйкырды Facebook'tan окуса болобу? Болот албетте. Ошондуктан биз Facebook'tan түз эфирге чыгып атабыз. Эгер сыйкыр жин оорулары болгон киши болсо, эфирден кийин биздин WhatsApp номерге кандай таасир болду, рукуя окулуп атканда кандай симптомдор болду, ошонун баарын бизге так кылып кат жүзүндө жибергиле. SMS кылып, ошого карап туруп диагноз айтабыз дагы, ошого карап туруп тапшырмалар беребиз. Анан күн алыс бизден чыгып сурап, мынарды аткарып атам, мындай болуп атат деп кабар берип турасыздар. Ошентип дарыланса болот иншалла. Нурлан Асанбаев Нурлан суроосу кантип байланышсак болот? Номер жазып коебуз иншалла. Азизбек Шайлообекович, ассаламу алейкум, кандайсыз, ден соолукту? Жакшы, алхамдулилlah, Аллахка шүгүр. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Жин кирип чыккандан кийин таасири калып калабы? Таасирин кантип кетирсек болот? Жиндин таасири калбайт, сыйкырдын таасири калышы мүмкүн. Эгер сыйкыр аркылуу жин таасирин берген болсо. Сыйкырды кетириш үчүн дагы ошол тапшырмаларды улантып, леченияны улантыш керек. Акырындап жок болуп кетет. Ошко келесиңерби? Окутуу акысы канча болот дейт. Ошко иншалла күндөр жылыганда ниеттерибиз бар. Ошко барарда бул Facebook менен иншалла жарыя кылып коебуз. Ошого карап иншалла келсеңиздер болот. Биз барсак бир 10 күнгө барабыз, анткени 3-4 күн убакыт жетиштүү эмес. Бир адамды орто дарылоо үчүн кетирилген орто убакыт 10 күндү талап кылат. Ассаламу алейкум. Ош тарапта тааныган бирөө жарым барбы? Жок, бизде тааныштарыбыз кез-кези менен жонунда чай кашыктын өлчөмдөрүндө бир жери кызып жүрүлүп турат дейт. Аллах шифа берсин. Номериңизди алсак болобу дейт. Номер 502 менен 188 771. Ассаламу алейкум, рукуя окулуп бүттүбү дейт. Эми окулат иншалла. Жин кирген адамдын белгилери кандай болот устаз шариятта дейт. Жин кирген адамдардын симптомдорун жогоруда айтып өттүк, иншалла ошону угуп коесуз. Ассаламу алейкум, көп эснеп окшуп баш ооруганы жин бардыгыбы дейт. Көп эснеп баш ооруган болсо, бул сыйкырдын белгиси болушу мүмкүн. Жин болбой эле. Саламатсызбы? Түшүндө тиш түшсө эмне болот? Жооп берип коюңузчу. Жок, эч нерсе болбойт иншалла. Аракты токтото албай калганды койдура аласыңарбы дейт. Эгер арак кечке берилип кеткен кишинин ошол берилип кетиштиги сыйкырдан улам болуп аткан болсо, биз жардам бере алабыз. Сыйкырдан улам болбосо, анда биз доктурларга кайрылыңыз. Ошол жак оң болот. Анан буга эрк керек да, арак ташташ үчүн. Жакшы эрк, ошого чечим, эркекче чечим кабыл алыш керек. Анан ошол өзүңүздү бир неме менен алек кылып, бир жумуш менен чөйрөңүздү өзгөртүшүңүз керек. Дагы эле барып ошо арак кештер менен чогуу отуруп, чогуу үлпөчүлүк кылсаңыз, дагы ичип жүрүшүңүз көбүрөөк анык болот. Ошол чөйрөнү өзгөртүш керек. Дааватка чыгыңыз. Канча болду? 53 мүнөт болуп кетиптир. Рукуя баштай берели. Урматтуу жамаат, азыр биз рукуя окуйбуз, бирок тилек каршы берки азыр түз эфирде алып аткан телефонубузда заряд аз калыптыр. Ошого байланыштуу телефонду алмаштырып атабыз. Азыр убактылуу өчөт, кайра дагы түз эфир жагабыз. Ошого уланып рукуя окусаңыздар болот иншалла. Рукуяны баштайбыз. Аллах Таала бул жерде бизди угуп турган ар бир момун мусулмандарга шифасын берсин. Сыйкыр жана жин оорулардан Аллах Таала аларды арылсын, имандарын бекем кылып күнөөлөрүн кечирсин. Сиздер менен мен ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.